Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу кыргыз элим. Жалпыңыздарга ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Кайрадан мен Турганбай Памири ыйык Рамазан передача менен. Сиздерде бизде өзгөчө конок, бир адамдан бир китеп долбоорунун медиа координатору Айгерим Нурболот кызы. Кош келипсиз Айгерим эже. Кош болдук, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бизге ушул эфирибизге конок болуп бергениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден эле өзүңүз ошо орозо кармадыңызбы? Ооба, орозо кармадык, буюрса. Алхамдулилlah. Жакшы, жакшы. Ошо орозо кармап жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Канча жашыңыздан бери кармап келесиз? Жана ошо кызыгууңуз канча жашында башталган? Биз негизи эле үй бүлөбүз менен кармачубуз. 9-класстан баштап кармадым. Учурда биринчиден эле жалпы көрөрмандарга ыйык Рамазан айыңыздар менен деп демекчимин. Биз 9-класстан баштап кармаганбыз. 7 жыл болду да, быйылкы жыл менен. 7 жыл, машалла. Анан өзгөчө быйыл аябай берекелүү жыл болду десек, берекелүү болду. Анткени жеңил өттү, баарыбыз эле байкасак элек, анткени күн да кыска болуп, алдаганча оңой болду. Анан дагы негизги менин жашоомдогу өзгөчө орунду эледи десек болот, анткени ушул пайгамбарыбыздын парзы болгон денебизди, абратыбызды жагып, ушул жоолукка кирдик. Машалла, машалла. Бул эң чоң жаңылык экен. Алла разы болсун сизден. Негизи эле Рамазан айын баарыбыз сабырсыздык менен күттүк элек, кече эле кирди эле, мына бүгүн бир бүтөрүнө бир 2 күн калды, мындай бир Рамазан кеткенде сагыныч болот экен. Сизге кандай сезимдер болуп атат? Негизи эле ушул япондордо деле мындай бир адат бар го. Бир нерсени 21 жолу кайталасаң, ошол нерсе адат болот депчи. Ал эми адат бул мүнөздү жаратат деп айтат эмеспи? Анан бизге берилген бул 1 ай убакыт аябай эле бардык ушул орозо ичип бул адам болуунун айыда бардык жакшы сапаттарды өзүбүзгө мындай адат кылып калыптандыра алдык десек болот. Анан ушул нерсени ушул Рамазан айы бүткөндөн кийин дагы толук түрдө өзүбүздүн амалдарыбызды, намаздарыбызды калтырбай алып кетсек, бул биз үчүн аябай чоң бир мүмкүнчүлүк болот эле да. Анан кече 8-9 караган түнү бул биз кадыр түнү тоздук. 1000 айга тете кадыр кечебиз аябай иншаллах жакшы болду. Ошол кадыр түн күнү биз аябай мындай коштошуп атканымды чындыгында сездим да. Анткени ар бир нерсенин мындай өзүнүн учуру менен, ар бир нерсе өзүнүн учурунда маанилүү да. Андыктан баягы Рамазан айы менен коштошуп атканыбызга бир четимде жүрөгүм ачышып атат. Бирок мындан кийин дагы ушул Рамазан айында берилген кылган амалдарыбызды мындай толук түрдө аткарып кеткенге иншаллах аракет кылабыз. Алла разы болсун. Жүрөк ачышат да, себеби бул Рамазан өзгөчө эмки Рамазанга балким барбыз, балким жокпуз. Өлүм айттырбай келет. Мисалы, кече эле устаздарыбыз бар эле, агайларыбыз бар эле, мына бул Рамазанда жок болду. Кийинки Рамазанда ким бар, ким жок, бул бир гана Аллага таандык да. Ошол себептен сөзсүз түрдө жүрөгүбүздө оору болот. Өзүңүз намаз окуйсуз да? Дин, ислам дини боюнча кандай чөйрөсүндө, кандай чөйрөдөсүз дегенде? Биз үй бүлөбүздө дегендей. Биз чындыгында ушул ислам динине жакында эле кирдик да. Буга чейин эми намаздарыбызды, ооба, намаз окуйбуз. 5 убак ошол жолукка киргенден кийин дагы 5 убакка өттүк. Үй бүлөм, ата-энем 5 убак намаз окушат. Машалла. Бул өзгөчө жаңылык экен, себеби буга чейин деле намаз окуп, мындай оронбой келгендер кыздарыбыз көп, жашоодо кездештиребиз. Жолук деле бул аял затынын бир авратын жаап, денесин жаап жүрүү, бул дагы парз нерсе. Ошол жолук салынбай, жолук салына албай, көнө албай жүргөндөргө кандай кеңеш берет элеңиз? Себеби бул өзүңүздөн өттү, өзүңүздүн башыңыздан мурун көрүп калчубуз, азыр жолук оронуп, мындай татынакай болуп калсыз. Алла разы болсун. Биринчиден анан жолукка кирүү мен үчүн оңой болдубу же оор болдубу ушунун жөнүндө? Буга чейин мисалы үчүн амалдарыбыз менен айтып атпаймынбы? Амалдар менен, намаздарыбыз менен толук түрдө эле мындай аткарып келсек, бирок жолукка кирүү мен үчүн оор болду да. Анткени кесибим дагы журналистикада окугандыктан үй бүлөм баягы
психологиямда сиңип калган болчу, мындай кыйын журналист, саясатчы, депутат болсуң деген ушундай бир стереотиптер бар да. Анан мен ошону мындай сындырып, өзүм үчүн жеңип, мындай жолукчан деле, мисалы үчүн биз коомго чыксак болот. Жолукчан деле мисалы үчүн саясатчы чыкса болот. Эмнеге болбойт? Адамдардын укугу баарына бирдей. Жолукчан деле мисалы үчүн бир эле диний телеканалдарда эмес, башка мамлекеттик, ошондой эле жеке, дүйнөлүк, башка жергиликтүү эмес телеканалдарга деле мисалы үчүн иштесе болот деген бир стереотиптерди сындыргым келди. Анан буюрса ошого дагы аракет кылабыз. Анан жолукка кирүү мындай чындыгында мындай кандай десем, бир нерсени баягы аябай эңсеп жүрүп жетесиң го. Эңсеп жүрүп жеткен аябай кубаныч болот го. Ошол сыяктуу болду да. Буга чейин эле мисалы үчүн мен 3 жылдан бери намаз окуйм. 3 жыл. Ооба, 3 жыл. Азыр канча жаштасыз ошондо? Азыр мен 22демин. 3 жылдан бери. 19 жашыңызда баштаган экенсиз да? Ооба. Анан мындай ошол убакта деле каалачумун да, бирок журналистика окууга тапшырып алгандан кийин баягы окуума жолтоо болот деп мындай аябай эки анча ойдо болуп келгем. Бирок кечээ ошол Рамазан айына пландап аткам да. Өзүмдүн туулган күнүм 23 апрель. Апрель ичи болду да. Ооба, орозо болду. Анан аябай кааладым жолукка кирүүнү. Анан Кудайым эле өзү берип коет экен да. Сага эч нерсе тоскоолдук кыла албай калат экен. Жүрөгүң кааласа, ошол негизгиси Кудайдан сурасаң берип коет экен да. Мисалы үчүн мындай эл эмне же болбосо башка бир стереотиптер болот да. Анан бир адамга каршы болуш мүмкүн. Эгерде сен негизи мындай да, адам жан дүйнөсү эмнени кааласа, ошону кылса ийгиликке жете алат да адам. Ошол жан дүйнөсү каалаган нерсени кылыш керек. Эгерде адам жан дүйнөсү каалабаган башка бир тармак менен кете турган болсо, адам кыйналып жүрө берет да. Ийгиликти дагы багындыра албайт, ошол эле учурда кылган ишинде дагы мындай жакшы жыйынтык чыгара албай калат да. Ошондуктан өзүн угуш керек. Ошо буюрса мындай ушул жолукка татыктуу болгонго аракет кылабыз. Иншалла мындан дагы илимибизди жогорулатып алды да. Рахмат. Кесибиңиз боюнча журналист экен, анан жанагы мындай журналист болгондон кийин баары бир мындай өзүңдү көрсөтөсүң да, мындай телеканалдарга чыгасың же алып баруучу болуп чыгасың. Анан эми бул кээ бир айтаттар да, жолук салынып алып деле интернетке чыгып атат, тигиндей соц тармактарга өзүн көрсөтүп атат дегендей сөздөр болот. Анан буга кандай карайсыз? Эми ушул ойго токтоло кетсеңиз. Менимче ар бир адамдын өзүнүн укугу бар да, ар бир адам өзүнүн каалаганын кылса болот. Анан жолук салынып деле коомго өзүнүн мындай бир жакшы ишин көргөзүп кетиш керек да. Эгерде сен жолук салынып, үйдө гана отурушуң керек болсо, эгерде адам ошол нерсени кааласа кылса болот. Ал эми адам ошол нерсени каалабай турган болсо, кандайдыр бир мекенге, коомго иш кылам деп ошол нерсе дээринде болсо, ошол нерсе коомго чыгууга түрткү боло турган болсо, аны аткарыш керек. Анан элдин айткан сөздөрүнө негизи буга чейин деле мен өзүм жеке табиятымда мындай эч качан көңүл бөлбөйм да. Анткени эл сүйлөй берет. Мисалы үчүн айтат го, ит үрө берет, келбей жүрө берет депчи. Анан ошого мындай элдин айткан сөзүнө эч кандай мындай маани бербей эле коюш керек да. Өзүңдүн жолуң менен кетиш керек. Ооба. Анткени сенин жашооңду бирөө куруп бербейт. Жакшы. Рахмат. Өзүңүз ошо журналистика факультетинде окуйт экенсиз. Анан көбүнчө эле бир адамдан бир китеп долбоорунун медиа координатору деп уктук. Азыр дагы анан ошол бир адамдан бир китеп долбоору менен дагы иштешесизби? Ооба, бир адамдан бир китеп долбооруна өзүңүздөр билгендей, эми көпчүлүгү мисалы үчүн азыркы учурда жалпы Кыргыз Республикасы боюнча 200гө чукул айылдарда ишке ашты. Китеп окуу маданиятыбыз буюрса жакшы жайылып атат да. Бул эң жакшылыктын башаты экен да. Ооба. Буюрса мына ошол долбоор ишке ашкандан кийин коомдо китеп окугандардын аябай көбөйүп, жакшы бир өзгөрүү аз да болсо байкалып атат десек болот. Анан 2019 бул СНГ боюнча эң мыкты долбоор деген наамдалды. Баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Анан мындан ары дагы иш алып бара беребиз. Анан мен өзүм бул долбоордо 2019 баштап, долбоор чыккандан баштап эле иш алып бара баштагам. Алгач өзүмдүн ошол түштүк регион боюнча биринчи жолу ишке ашырганмын. Ошо облусунун Каракулжа айылында.
Сизди билебиз, ийгиликтериңизди көрүп атабыз. Анан ошол жактан баштап эле анан кийин өзүмдүн кесибиме бул тармак жакын болгон үчүн практика жүзүндө дагы медиа бөлүмүн элге жайылтуу, ошо долбоорду элге жайылтууда аркалап кеттик десек болот да, жайылтууну. Жакшы. Анан азыркы учурда дагы өнүктүрүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Долбоордун YouTube каналын ачып, ошол эле учурда Instagram, Facebook баракчалары аркылуу ушул долбоорду элге жайылтып атабыз. Китеп окутуу агартуу тармагына мындайча айтканда кызмат кылып атабыз десек болот. Жакшы. Себеби азыркы 21-кылымдын эң көйгөйү бул китеп окубаган. Балким мамлекетибиз, мекенибиз китеп окубагандыктан өнүкпөй атабызбы? Азыркы жаштардын мындай аң сезими, мындай телефонго, башка нерселерге алакты болуп кетти. Эми азыркы адамдарга кандай жол менен китеп окууну үйрөтсө оңой болот экен, ушуну дагы байкаштырдыңыздарбы? Мындай китеп оку дегенде деле окубайт, балким башка жолдор менен айтса окушу мүмкүнбү деген ушундай нерселерди уюштуруп көрдүңүздөрбү? Эми китеп тойлорду көрүп калдык, китеп той деген бир атты угуп калдык. Биз ушул долбоор ишке ашканына быйыл буюрса 3 жыл болуп атат. Анан 3 жыл аралыгында ошол аракетибиздин баары ошол элди китеп окутууга болду да. Ар тармактан карап атабыз. Ошол анан конкурстарды бердик, мисалы үчүн азыр үй баш байгем, мисалы үчүн үй Дубайга үй салууга чейин китеп окуу конкурстарына кетип атат. Китеп окууга кызыктырып, Ооба, кызыктыруу максатында кетип атат. Анан эл кызыгып, ошол жактан бир кандайдыр бир таасир алып калып, анан китеп окууну мындан ары, ошо андан ары дагы жандандырып кетип атышат да. Анан элди мисалы үчүн сууну мисалы үчүн бир чөпкө мисалы үчүн өнө турган көчөткө гана сууят да. Анан ошол сыяктуу эле биз айтып атабыз элге. Анан ким китеп окуунун канчалык деңгээлде маанилүү экендигин түшүнгөндөр гана ошо китеп окуп кетип атат да. Анан сөзсүз түрдө бул коомдун басымдуу бөлүгү эле мындай китеп окууга багытталып калды десек болот. Анан сөзсүз түрдө ушу долбоордун алкагында чоң иш-чараларды, китеп тайм деген китеп окуу сынагы жогоруда айтып кеттик. Китеп той деп өзгөчө иш-чара, өзгөчө той деп мындай атаганбыз. Ошол долбоорду жазганда ошол долбоорду иштеп чыккам. Анан мындай ой келген да, ошол элибиз эмнеге көп барат деп мындай муктаждыкты ойлодук. Мисалы үчүн кайсыл тармактан элди китеп окууга тартсак болот депчи. Анан байкасак китеп тойго көп барат экен да. Анан тойдон биз жакшы мындай той аркылуу биз жакшы нерсени берип алсак болот деп ошол китеп той дедик. Анан китеп той дегенде кандай иш-чара болду экен деп элдер кызыгып. Той десе той делестетти да. Ооба, той десе той делестетип жүрүштү. Башында устукан жок, же болбосо бирде түрлүү порциялар, мисалы үчүн биринчи, экинчи түр менен тамактары жок болсо, башында эми ар кандай ойлор айтылды, бирок элге жакшы сиңип кетти да. Азыркы учурда ошол 5 жолу өттү. Бул жок 6 жолу өтүптүр. Бишкек шаарыбызда 3 жолу, Ошто, Жалал Абадта, Баткенде, алдыда ушул Таласта, Нарында, Көлдө дагы пландалууда. Ошол 800, 900, 700, ошол 500дөн жогору адам келип атат. Буюрса мындай. Ал жерде программасы мындай да, ошол элге дагы көрүүчүлөргө айтып кетели. Ошол келген элге мисалы үчүн биз ошол курсагындагы жөн койбойбуз. Фуршет ал жерде ошол курсак ошо өзөк жалгай турганга фуршет берилет. Тамак беребиз, плов менен аш беребиз. Анан интеллектуалдык жактан семинарлар болот, руханий, маданий жактан мисалы үчүн спектакльдарды, акындардын, төкмө акындардын айтышын, устаздардын, мисалы үчүн Нуржигит Кадырбеков, Мамбетсан Ибраев агайларыбызга окшогон бир канча устаздарыбызды эл менен жолугуштуруп атабыз да. Анан бул ошол жерде мисалы үчүн китеп жарманкелери болот, арзан баада элдер китептерди алып алса болот, ар кандай көргөзмөлөр, ата мекендик мындай өндүрүштөн чыккан биздин ошол жерден өндүрүмдөрдү ошол жерден сатып атышат, балдарды, куруттарды. Анан эл мындай жакшы бир атмосфера түзүлүп атат да, чындыгында өзгөчө той болуп атат. Анан эл ысырап жок той. Ысырапсыз, бирок өзгөчө той болуп атат, пайдалуу той болуп атат. Руханий той болуп атат. Анан мындан эл жакшы мындай пайда болуп атат да, басы дагы арзан. Мисалы үчүн 200-300 сом эле билет басычы.
бирок ошолго мындай 2000 сомдук эле мындай өзгөчө бир руханий азык алып кетишет да. Ошо. Анан мындан ары дагы ошол уюштура беребиз. Анан бара-бара негизги максатыбыз ушул тойлордогу ысырапкорчулуктарды жоюу да. Жөнөкөй тойлорду ушул китеп тойдун форматына буруу деген максатыбыз бар. Буюрса акырындап. Суроолор бар экен, жооп берип кетели. Ассаламу алейкум, Алла разы болсун, жоолук салынганыңызга дейт. Разы болсун барыбыздан. Барыбыздан Алла разы болсун. Ошол тойлорду дагы биз көрүп калдык. Эми катышып калдык да, Жалал Абадтагы, Оштогу, Бишкектеги дегендей ошол жерде жөн эле той болбой, эми аш тамагы деле болду. Сөзсүз түрдө ал жерде көрүп отурганда 2 саат, 3 саат отургандан кийин курсагың ачат, бир нерсени каалап каласың дейм. Ал жерде башка тойлордон өзгөчөсү менин байкашымча руханий байлык болду. Себеп дегенде Нуржигит ага, Иманбет Асан Ибраев устазыбыз, Идрис Айтбеков агайыбыздын мындай жакшы сөздөрүн, насааттарын угуп мындай таасир алдык да. Бул ошол ар бир тойго ошондой агайларды чакырасыздарбы негизи? Же башка адамдарды деле чакырса болобу? Биз жок, ал агайларды эмес, анткени азыр ошол агайлардын сөзү элге өтүмдүү болуп атат да. Элге ошол нерсе керек болуп атат, эл ошол нерсени талап кылып атат, анткени ал элге муктаждык болуп атат. Мисалга алсак, эл курсагы тойду да азыркы учурдачы. Эмне жетишсиз, руханий байлык жетишсиз. Эл чындыгында көп айтылып атат буга чейин, мисалы үчүн. Эл материалдык жактан дене мүчөсү менен чарчабай калды, бул моралдык жактан чарчап атат да. Мисалга алганда, ошол интернеттеги көп мындай терс маалыматтардын көрүп атып. Ооба, эл өзү мындай стресске барып атат. Ал эми агайларыбыз ошол нерсени ордун толуктап бир жакшы жакка бурууга чоң көмөкчү болуп берип атат да. Анан биз ал агайларды эле алып барбайбыз, бирок башка агайларды дагы мындай алып барышыбыз керек да. Эл талап кылган устаздарды алып барып атабыз. Кошумча биз ушул агайлар ошол диний жактан, интеллектуалдык жактан биз конокторду карайбыз да, эле кайсыл тараптан билим берсек, мындай берсек болот депчи. Ошол эле диний жактан дагы, интеллектуалдык жактан дагы, ошол эле мындай бизнес жаатында дагы агайларды алып барабыз да. Эл ал жерге келгенде эмне кылыш керек? Негизи адамда мындай 4 муктаждык бар дейт го. 3 муктаждык бар дейт, мисалы үчүн руханий, интеллектуалдык, бул материалдык дейт, физикалык. Эл ошол жерге келгенде ошол 3 тараптан тең мындай азык алып кетиш керек да, тоюп кетиш керек. Анан ошондо бир өнүгүү болот деген ой менен, максат менен ошол нерсени алып ишке ашырып атабыз. Анан башка тойлорду карасак, музыка коштолуп, тамада дегендейлер бар. Анан бул тойдо ошондой барбы? Ырдап, ырчылар келип, тамада болуп, ар кандай макалдарды айтып, элди күлдүрүп дегендейлер болобу? Негизи только мындай серьезный мамиле болобу? Жок. Серьезный олуттуу деле эмес. Мындай негизги максатыбыз ошол биздин нукуралуулукка, анан өзгөчөлүккө басым жасоо да. Элге бир элде жок нерсени бериш керек экен да, ошол нерсе жакшы кабыл алынат экен. Анан тойлордун форматын деле көрүп жүрөсүздөр да. Кайталанма сөздөр, анан өзгөчө мындай оюндарды дагы өтүлгүчө четтен ашып кетет да, ушу көңүл ачуучу оюндар дагы чектен ашып кетет. А биздики анын ордуна, мисалы үчүн, ырлардагы кыргыздын нукура ырлары, нукура ырлары, фонограммасы жок, элге эс алдыра турган, элге пайдасы тие турган, тарбия жаатындагы ырлар ырдалат. Кошумча эми болчу, мисалы үчүн оюндардан, мисалы үчүн интеллектуалдык жактан биз оюндарды беребиз. Анан жемүүчүлөргө китептерди, сертификаттарды, мисалы үчүн тил англис тилин окууга, орус тилин окууга сертификаттарды беребиз. Мындай болушунча пайдалуу болот да. Анан Kahoot деп өзүңүздөр да ойноп калсаңыздар керек. Kahoot деп ошол экранда чоң, ресторандардын чоң экранына ошол суроолор болуп, суроолорду ар кандай кызыктуу, интеллектуалдык, дүйнөлүк суроолордон алып, ошол эле мектептин предметтериндеги суроолорду алып ошо элге узатабыз да. Анан ошол жерден жеңүүчүлөргө биз атайын китептерди, жакшы билектерди беребиз. Сонун экен. Оразаңыздар кабыл болсун, ишиңизге ийгилик, айгерим дейт. Рахмат. Аллах разы болсун. Сиздердин да оразаңыздар кабыл болсун. Тойлор дегенде азыркы тойлорду негизи максат жоюу экен де, азыркы тойлор сиздин оюңузча көбүнчө ысырап деп ойлойсузбу? Эми өзүңүз айтып кеткендей, келечекте өзүңүз деле мындай турмушка чыгасыз, өзүңүз тойду ошол элге үлгү катары кандай өткөзгүңүз келет негизи? Тойлорду жоюу деп айттыңыз жана. Мен өзүм ошол
буга чейин Facebookка, өзүмдүн жеке Instagram баракчама да ошол жазып келем да. Байкасаңыздар тойго биз ушу курсак үчүн, кара курсак үчүн эле баргандайбыз да, көпчүлүгүчү. Анан кыргыздарды мисалы үчүн тапканыбыз тойго буйрусун деп эле берген баарын тапкан тойго алып бара берет экен да, кошумчасы. Бирок ошол нерсени өзүнүн келечек, мисалы үчүн жаркын келечекти куручу балдары үчүн, жаш келечектеги мисалы үчүн жаштар үчүн сала турган болсо чоң бир мындай салым болот да. Анткени эң мыкты инвестиция дейт, бул илимге болгон инвестиция дейт да. Кыргыздар балда тапкан тойго алып бара бербей, ошол тойго бергенинин канча бир бөлүгүн же болбосо баарын эле өзүнүн баласына салып койсо, бул чоң өзгөрүү болот да. Баласынын илим алуусуна, билим алуусуна, өзүнүн өнүктүрүүсүнө же болбосо өздөрүн өнүктүрсүн. Анан бул бир, ал эми тойлорду ысырапкорчулугу чындыгында эле ысырапкорчулук. Ооба, көп. Мисалы үчүн жылкылар союлуп, уйлар союлуп, анан 2-3 түрлүп тамак берилет. Адам бир түр тамак жегенде эле жөн эле ашып калат. Мисалы үчүн пакет айген деп эмне үчүн мода болуп кетти көп пакеттер. Ошолорду үйгө ташыбай эле, мисалы үчүн үйдө деле турат, ачып кетет, төгүшөт мусор. Таштандыга кеткенде канча аба булганып атат, экологиябыз бузулуп атат. Быйыл Бишкектин абасы бузулганда мен ошол нерсе аябай кейиткен да. Ошол мисалы үчүн түтүндөн деле ушул тамак аштан чыккандар деле мисалы үчүн уулуу заттар бөлүнүп чыгат да, химикаттарды. Анан ошондон деле мындай алда канча мындай экологияга зыян да. Ошондуктан болушунча биз ошол экологияны да ойлоп, өзүбүздүн ар бир баскан кадамыбызга мына минималдуулук менен аракет кылышыбыз керек да, сарамжалдуулук менен. Анан сөзсүз түрдө келечекте мисалы үчүн мен өзүм эми алдыда да, балким той кыла турган болсок, турмушка чыгып, иншаллах буйрса. Буйрса 22 жашта экенсиз. Кыздар эми эрте эле турмушка чыгыш керек. Болушунча ушул пайдалуу болгонго, пайдалуу өткөргөнгө балким сиз өткөрсөңүз башкалар үлгү алат. Себеби азыр сизди көрүп, ар кандай ийгиликтериңизди көрүп, жакшы иштерди көрүп, үлгү алып жүрөт. Балким бул жакшылык жагыңызды дагы жакшы жолдо көрсөтүп койсоңуз, биз деле ушундай кылсак болот го деген бир үлгүнү алып калат. Себеби берки жакты ысырапты көрүп туруп, кедей болсо деле ошо карыз калып деле ошондой той кылып атпайбы? Тетигилерден кем калбайын депчи. Андан сырткары биз жакшы жагын көрсөтүп койсок, балким ошондой эле кылса керек деп ойлойт элем. Буга чейин болгон Тургун мырза, буга чейин Москвадан мага өткөн жылы пандемия убагында Москвадан эжеке байланышкан, Гүлнара деген эжеке. Ошол Ошто мен иним үйлөнүп атат, ушу китеп тойдун форматында той кылалы деткеле деп. Андан кийин ошол китеп тойдун форматында той кылышты, болгон бүт баарын уюштуруу жагын карап бердик. Андан кийин ошол өзү дагы Москвада ошол жаккан гана ошол чыгашасыз пайдалуу той өткөрүштү да. Анан бул нерсе өтө деле кыйынга турбайт. Өздөрү деле ошол нерсени китеп белекке берип, пайдалуу кылып өткөрсө болот. Анан эгерде жол жобосун, башка нерселерин сурай турган болсо, биз толук түрдө жардам беребиз. Анан буйрса өзүбүздүн дагы ушул форматта же болбосо да кошуп өткөрүшөбүз да. Өзгөчөлүктөрдү кошуп. Ассаламу алейкум, сиздей кыздарыбыз көп болсун. Амин дейт. Амин. Аллах разы болсун. Сизди чын эле жакшы көрдүк. Кечээ жакында эле 23-үндө сиздин туулган күнүңүз болду. Эми Facebook баракчадан көрүп калабыз. Ошол туулган күнүңүздө жакындарыңыз менен олтуруп өткөзбөй, мындай бир эл сом ачтыңызбы, бир кайрымдуулук жагынан кайрылып аттыңыз эле, ошол эмне болду? Кайрымдуу туулган күн деп өткөрдүк. Атайын афиша жасап, жарыялап, мисалы үчүн акча түштүбү башка жактан? Кайрымдуу туулган күн деп ошол реквизиттерди атайын ачтык. Негизи эле туулган күн десе эле чындыгында мындай негизи ар бир адам үчүн ар бир күн майрам да. Пенде үчүн ар бир күн майрам, тирүүлүгү майрам, күндү тосуп атканы майрам, күнөөсү өткөргөнү майрам. Анан ошол төрөлдү, бул бир күн ошол себеп болуп төрөлүп калды да. Бирок ошол күндү анан шан шөкөт кылып эми кечелерге барып эми карап турсаң чындыгында эле мындай ашыкча. Алдагы ысырап, алдагы ысырап. Жашообуз чындыгында бүт эле ысырап болуп калды. Анан мен ойлоп ошол бир кайрымдуу туулган күн кылууну чечтим. Буга чейин деле мындай туулган күнгө өзгөчө маани бербейм да, бирок жакындарыбыздын жакшы сөз айтып, белгилеп койгону жакшы сөз жан эргидет дейт го. Ошол нерселер бул баары бир ошол күндүн маанилүүлүгүн сага көргөзөт экен. Анан биз ошол
атайын реквизиттерди ачып кайрымдуулук кылган күн дедик. Жакындарыбыздан, ошол биздин чөйрөбүздө жүргөн инсандардан каражат топтолду. Жалпы 6800 бул топтолду. Буну биз ушул Баткенге жардам иретинде бердик. Жакшы. Негизи жакшы, себеби азыр Рамазан айында биз Кудайга шүгүр тааныштарды эле ооз ачууга чакыра беребиз. Балким тиякта курсак ачып жаткандар, бирде ооз ачууга барбагандар бардыр. Балким ошолорду эстеп, кайрымдуулук иштерди дагы кылсак деген бир ниеттериңиз барбы негизи сиздердин? Биздин максат бар да буюрса. Ооба, сөзсүз түрдө кайрымдуулук буга чейин кылып келем. Мисалы үчүн ар бир кайрымдуу болуу бул адамды кырсыктан, күтүүсүз келген балилерди садака дейт. Садака. Анан кайрымдуулук кылып атканыбыз бул баягы азыркы учурда коомдо иш кылып атпайбызбы? Бул өзүбүздүн ыктыярдуулугубуз менен иш кылып атабыз да. Эч кандай каражат албай, бул деле бир интеллектуалдык жактан кайрымдуулук болуп эсептелсе керек деп ойлоп калам да өзүм. Анан мисалы үчүн кече мекенибиз үчүн аябай чоң окуя болду да Баткенде. Жүрөгүбүз ооруп. Чындыгында баягы уктабай калдык. Тамак ичсең да өтпөй башкача сезимдер болду себеби. Анан биз ошону жөн эле бир нерсе кылышың керек экен деп анан ошол Баткен үчүн деген жардам демилгечилер тобуна кошулуп, биз дагы Баткенге ушул гуманитардык жактан жардам бергенге салым коштук. Ага чейин дагы бекер сооп. Бишкекте эле болдуңуз же Баткенге бардыңызбы? Жок, Бишкекте эле болдук. Бишкекте болуп, анан учурда окууну бүтүп атам да, дипломдук иш жазып атабыз. Анан көп убакыт журналистиканы бүтүп атасыз да? Ошол жака сарптап атабыз. Анан кошумча бекер сооп деген биздин иш-чараларыбыз бар. Бекер соопко ошол мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү чектелгендерге дагы мындай салым кошуп жардам берип турабыз да. Кайрымдуулукту мисалы үчүн бир колуң берсе, экинчи колуң көрбөсүн дейт го. Бул ушунча мындай өзүң үчүн берип турасың. Бул ар бир адамдын өзүнө да. Ооба, өзүнүн каалоосунда, өзүнө эркиндиги болуп чыгарат, башкалар үйлүк алыш үчүн деп айткандай да. Бирок азыркы учурда чындыгында жакшы өнүгүп атат. Мисалы үчүн Ыйката журт, Элиң барсыңбы коомдук фонддору мисалы үчүн жакшы кайрымдуулуктарды жүргүзүп келип атышат. Ошол фонддордун алкагында жакшы бир мындай ооруларды мисалы үчүн айыгып, мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү жоктору, мисалы үчүн колунда жоктордун бир жакшы бир пайдасын тийгизип атат да. Бул дагы жакшы нерсе дейм. Анткени элибиз бири-бирибизге жардам берип турса, мусулмандарыбыз бири-бирибизге жардам берип турсак, кана мындай өзүбүздүн кандайдыр бир кыйынчылыктарыбызды дагы жеңе алабыз да. Ошол эле материалдык жактан эмес, бул сөздөн дагы, сөз аркылуу деле көңүл алып койсо деле канча пайда. Рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун. Instagram баракчаңызды кантип табабыз дейт. Негизи ушул долбоордун Instagram баракчасы барбы? Бир адамдан бир китеп долбоордун Instagram баракчасы бар. Бир адамдан бир китеп official деп, анан жеке өзүмдүкү да бар, Айгерим Нурболот деп. Бүгүн сиздикине жазсаңыз башкача болуп калыптыр го. Алла разы болсун. Эже, сизге башка кыз келиндерге жоолук жөнүндө айтып коюңузчу. Алар да кийип калсын, орозоңуз кабыл болсун дейт. Орозоңуздар кабыл болсун, сиздердин дагы. Чындыгында бул авратты жабуу пайгамбарыбыздан берилген парз. Анан Алла Тааланын парзы. Алла Тааланын парзы. Анан сөзсүз түрдө жабышыбыз керек. Бизди мисалы үчүн көп мындай биз баягы китеп окуганда өнүккөн адам бул мындай дейт да. Абай Кунанбаев ортосуна кошуп кетейин. Абай Кунанбаев агайыбыз казактын ойчулуу, илимине чоң салым кошкон инсан. Кара сөздөр деген автор. Жүрөктө агарткан кара сөздөр деген китепти жазган. Ошол китептен мындай окуп калдым да. Ыймандуу адам билим алат дейт да. Билимдүү адам сөзсүз түрдө намаз окуйт дейт. Анткени билим алсаң, сен ошол намаздын, ыймандын, илимдин, акыреттин сен маанилүүлүгүн түшүнөсүң да. Анан сөзсүз түрдө адам көп издениш керек. Анан ошол изденгендин артынан, мисалы үчүн мен көп окуганымдын артынан бул мага ошол жоолуктун маанилүүлүгүн түшүнө алдым десем болот да.
Анан сөз түрдө биринчи кезекте баш кагыздардагы салыныш керек ар бир айым. Бирок баягы бош жакка катуу калдырайт деп коет да. Бул мен көп 3 жыл аралыгында ойлонуп түшүнүп анан акырындык менен келди да магачы. Анан балким бир салынгандан кийин кайра чечпей тургандай кылып салыныш керек, жүрөккө жетиш керек да. Анан ар бир такыбалык болуш керек, ыйман болуш керек. Эгерде ыйманың болбосо, бул ойноп салынуу деле болбойт да, мисалы үчүн. Азыр мода катары азыр ар ким ар кандай айтып атат, бирок эң негизгиси ыйман менен болуш керек. Анан ыйманы болсо, сөз түрдө салыныш керек. Эгерде каалоосу болсо, мен айтат элем, салыныңыздар ар бир адам. Салам, менин да балам сендей адам болсун. Амин деп койчу дейт. Амин. Амин. Алла ошондой жакшы адамдардан кылсын. Сиз буга чейин жоолук салынбай жүргөндө өзүңүздү кандай сезчү элеңиз жана азыр жоолук салынгандан кийин кандай сезип калдыңыз? Оор болгон жокпу? Тескерисинче аябай мындай корголгон сыяктуу сездим. Корголгон сыяктуу сезип атам. Анткени буга чейин жоолук салынбай жүргөндө деле жүрө бересиң, бирок мынчалык мындай корголбойсуң да, өзүңдү мындай орусча айтканда уверенная сезе албай калган учурлар, эркин сезе албай калган учурлар болот да. Мисалы үчүн биз ошол эле көпчүлүк учурда ар тармакта жүрөбүз да, ар кайсы жакта жүрөбүз, ошол ар тармагында медреселерге барып калганда, мечиттерге барып калганда, артка чегинип кадимкидей ошол университет кадимкидей мындай көкүрөгүңдөгү уялганың сенин көкүрөгүңө чейин жетет да, жүрөгүңдүн түпкүрүнө чейин жетип кетет. Балким ошол уялууңуз сиздин такыбалыгыңыз, ыйманыңыздын күчтүүлүгү. Анан бирок ошол башыңда жоолугуң жок болгон үчүн сен аябай уяласың. Анан өзүмдүн иним, биз Оштон болобуз, Каракулжадан иним Нарында медреседе окуйт да. Мамбетсен Ибраев агайыбыздын, устазыбыздын медресесинде окуйт. Анан иними көргөнү барып турам да. Медресеге көп барып турам. Анан кыздар медресесинде китепкана ачылган, ошол кыздар медресесинде да семинарларды өтүп барып турабыз китеп окуу жаатында. Анан ошондо аябай эме болот да, мындай чындыгында өзүмдү ыңгайсыз сезем алардын артында. Даражамдын ушунчалык төмөн экендигин сезем. Анан ошолор дагы мага мындай сездирди да жоолуктун маанилүүлүгүнчү. Анан инимдин ушул жака окуп калуусуна дагы жакшы себепчи болду десем болот. Анан илимди мисалы үчүн айтат го, Кытайга барса да алып келиш керек депчи. Анан ушул жерден баса белгилеп айтат элем. Эми ар кандай түшүнүктөр болушу мүмкүн. Баягы алыска жөнөтпөйт депчи. Окуучу да 9 бүткөн. Ушул жөнүндө сурайын деп, неге Оштон болсоңуз, сиз неге Нарынга бердиңиз? Же Оштон медресе жокпу? Жок, Ошто деле медреселер бар, мисалы үчүн канчалык алыста болсо, илим ошончолук мындай илимди менет менен алсын. Мусафир болбойнча мусулман болбойт деген макал бар беле кыздар. Мусафир болбойнча чындыгында мусулман болбойт. Анан канчалык алыста болсоң, канчалык менет кылсаң, илим жугуштуу болот да. Ошол жагын ойлоп, анан медресенин мындай чөйрөсүн, устаздарыбызды көрүп, мен ошол жака бергим келди. Анан илимме айтып көрдүм, сунуштап көрдүм, үйдөгүлөргө сунуштап көрсөм, баары макул болушту. Анан кесип, чечим чыгарып, ошол медресеге бердик. Азыр учурда жакшы өзгөрүүлөр бар. 1 жыл болуп калды. 1 жыл буюрса аяктап атат. Машалла. Ассаламу алейкум. Жоолукту канча жаштан баштап салынышы керек дейт? Кыз бала балакытка жеткенден кийин салыш керек деп. Балакытка 9 жаштан баштап салыш керек. Күчүңөр жетсе, канча эрте салынганыңар ошончо жакшы. Сиз эми буюрса иниңиз медреседе окуйт экен, сиз өзүңүз дин жөнүндө илим жагынан кандай дагы алайын деген максат барбы? Же Куран окуйсузбу? Дин илимин. Себеби бул дагы акыреттин илими да. Ооба, сөзсүз түрдө. Медреседе окуйн деген максаттар барбы? Же устазалардан эле кармап эле кошумчалайын деген ниет барбы? Буюрса ниет кылып атабыз. Эми мисалы үчүн журналистикадан биз магистратураны ушул илим тармагына алып кетсекпи депчи. Экинчи аз бакалаврды бүтүп атабыз да журналистиканы. Магистратураны биз ушул илим тармагынан алсакпы деп атам. Анан сөз түрдө жоолукка киргенден кийин сен сөз түрдө ыймандагы күн сайын эскерет да. Жаңылап турушубуз керек. Анан ушул жоолукка татыктуу болуп,
ушул динди алып жүргөн бир пайгамбарыбыздын үммөтү катары таттыктуу болууга аракет кылышыбыз керек. Мен аракет кылам, буюрса анан толук түрдө сөзсүз түрдө илимди алып турганга аракет кылам. Устаздарыбыз бар. Буга чейин Жазгүл Жаманкулова, Рахат Аманбаева эжекелерибиз бар. Мырс устазыбыздын аялы, алты устаздардын аялы, жубайлары. Анан ошолордон илим алып турабыз. Бирок мындан кийин бул ушул илимди толук түрдө мындай киришип дагы алуу максатыбыз бар да. Рахмат, Алла разы болсун атайын келип бергениңиз үчүн. Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетти. Акыркы сөзүңүздү сизге эркин микрофон берели. Жаш кыздарга айтар кеңешиңиз, насаатыңыз, элге жакшы салам дуаңыз дегендей айтып кетсеңиз болот. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Бүгүн ушул ыйык Рамазан айыбыздын саналуу калган убакыттарында сиздер менен көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Элибизде ар дайым тынчтык болсун, мекенибизде тынчтык болсун. Эң негизгиси мекенибиз аман болсо, анда жашаган элибиз дагы аман болот. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, ошондой эле ыйман, илим алууну насип кылсын. Ыйман каалайм. Өлкөбүз өнүгүп өссүн, анда жашаган кыргыз эли дагы бакубат, барчылыкта жашайлы. Бар болуңуз, чоң рахмат. Биздин эфир ошентип соңуна жетти. Бизде Айгерим Нурболот кызы «Бир адамдан бир китеп» долбоорунун кандидатуру. Кайрадан сиздер менен жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм, ден соолугуңуздар чың болсун. Жараткан бизге жар болсун. Кыргызстан мекенибиз ар дайым бар болсун.